Birinci gelgen top baygenin gülügüne 155 min so'm, ikinci bayge 77 min so'm, üçüncü orunga 40 min so'm, dördüncü orunga 22 min so'm, beşinci orunga 16 min so'm bayge. Aleme top baygege 13 baş gülük kattalgan, 15.400 metr aralıkka tağırағы 8 aylampaga çabılat, 13 baş top baygenin gülügü. Meneme aldığardan ötüp baratat, birinci nomerde ötüp baratkan bol Aygara attı 3 yaş bısteken, öngü Karagel, atası Everest, enesi Gozdika, Jakupov Ramazandıkı, Sayapkeri özü, Jengişev Adilet Çavat, Tüv rayonu, Göçü Aylı. Ekinci nomerde aldığardan ötüp baratkan bol Kağanat attı Жаңасы Айгыр, atası Paris, Ömraliyev Daniyardыкы, Seyitbekov Daniel, Sayapkeri Askarbekov Aliхан Çavat Bişkek şaharынан. Üçüncü nomerde ötüp baratkan Roksия Alba attı 7 yaş Gülük Aliyev Niyazdыкы, Талайбек Бурганаков даярдаган, Алышбаев Рысбек Çavat Ысыккөл облусу Чолпон Ата шаары. Dördüncü nomerde Ботогөз attı Быштыкен, Байтал, атасы Абхаз, enesi Сеура, Абраев Русландыкы, Луговой Максим Sayapkeri, Сартбаев Мурхан, Ысыккөл облусу Түп Саркол айылы. Beşinci nomerde алдыңарда өтіп баратқан бұл Файтер атты бұлдағы Бышты, атасы Фортас, Байбосунов Бақтөлөттікі, Бақтөлөт өзі Sayapker, Адилет Базарбаев Çavat, Ысыккөл облусу Түп району Göçü айылы. Алтынчы номерде Карагат, атасы Тимуджин, enesi Яркай Ақтөбе, Бектурсунов Мазырбектіке, Луговой Максим даярдаган Ислам Çavat, Ысыккөл Түп Сарыкол айылы. Жетінші номерде Хан Теңири атты Gülük, Айгыр, Жаңасы, атасы Вейту, enesi Даймонд, Алтынбек Шадыбековтікі, Бекзат Жақпеков даярдаган, Бекзат Жақпеков емгек сіңірген машықтыруучу Sayapker, Абылабеков Баяман Çavat, Абылабеков Баяман Аргыма Федерациясының чечимименен 2025 жылдың мыкты чабандеси. Бұл Талас облусунун Көккашат айылынан. 8-ci номерде Соңкөл атты Gülük, 2 асый, 3 асый, атасы Белбулак, Айтулу, enesi Сезим, Мамбетов Марлендіке, Иманалиев Шамышы даярдаган, Жолдошбеков Каниет Çavat, Талас облусу Кеңер айылы. 9-cu номерде Аземур атты Gülük, Черный принц, атасы enesi Амазонка, Алтай жоопкерчилиги чектелген жылкы чарбасыныкы, Атакеев Исламбек ээси, Адиев Аман даярдаган, Бекнияз Çavat, Талас облусу Кызыладыр айылы. 10-cu номерде Алато атты Gülük, атасы Саңгара, enesi Каспаша, Эмилбеков Бакыттыкы, Дүргөлөң уулу Едил даярдаган, Нурсултан Çavat, Жалал-Абад облусу Токтогул району. 11-ci номерде Аякөз атты Gülük, атасы Лакферс, enesi Лога, Кунасов Чыныбектике, Сыргак уулу Изат даярдаган, Дамиров Адил Çavat, Талас облусу Чолпонбай айылы. Аякөз мына былтыр Оштодагы Кыргызстанда чабылып байге алып жүргөндөр. Бу жерде негизи топ байгеге бүт аттуу баштуу байгелүү байге алып жүргөн Gülüктөр чогулган экен. 12-ci номерде Жасыбай аттуу Gülük, бул Жаңасы, Куантаев Ембергендике, Канат Дөлөтбаков Sayapkeri, Нурсейитов Адил Çavat, Казакстан, Павлодар аймагынан келиптир. Жана 13-cü номерде Ханыша аттуу Gülük, бул дагы Жаңасы, Байтал, Самаев Урматбектике, Экенбаев Манас даярдаган, Жекшенов Апыш Çavat, Чүй облусу 11 жылга айылы, Чүй району, Токмок шаары. Келиңиздер эми мына 15.400 метр аралык 8 айлампага азыр аттарды күн чыгыш тарапка дагы бир 300 метрдей айдап барышат. Мына ошол жерден кое берилет. Мөреке 9-cu номер Аземур Алтай жылкы чарбасы. Мен жоопкерчиликти кошуп ийипмин, тактык болсун. Алтай жылкы чарбасыныкы, Ислам Таласбековичтики. Ошо менен 13 баш топ байгенин Gülüктөрү мына чабыла турган жерге жакындап калды. Байгелери тууралуу маалымат бердик. Азыр балким Гүлсары Жорго Федерациясы бышты жорголордун жеңүүчүлөрү аныкталса, ал тууралуу маалымат берип койсоңуздар. Азыр топ байгеден кийин байгелерди тапшыруу жана Гүлсары Жорго Федерациясынын президенти, экс-президентин кичине узатуу, себеби Кыргызста жакшы ырым жөрөлгө салт бар, эмгегин атап, атын атап, кутун сүйүнтүп жасаган
мейнетіне бір жақшынақай ырасылық білдіріп қою жөрелгесі бар, бір 5 минуттық. Андан кейін чоң жорға салыш, аны улай қысқа аралыққа ат чабыш, жоғырқы құрақта күліктер, соңы аламан чоң ат чабыш байгеменен ат чабыш ойындар жиынтықталады. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эми азыр жалпы күлүктөр менен таанышып алдык. 13 күлүк топ байге жалпы 15400 метрлик, 5400 метрлик аралык 8 айлампа экендигинди айтып өтөлү. Эми топ байге буга чейин көпчүлүк жерде ийгилик жаратып жүргөн аргамактар дээрлик бардыгы жана акырындап кезектеги жарышка даяр. Биринчи номер менен Айгара Рамазан Жакыпбековдун аргымагы экенин айтып өттүк. Экинчи Каганат Данияр Умралиевдики, үчүнчү Рокси, төртүнчү Ботогөз аргымагы, бешинчи Файтер, алтынчы Каганат, жетинчи номер менен Хан Теңири, сегизинчи Соңкүл, тогузунчу Аземур, онунчу Алато, 11-чи Аякөз, 12-чи Жасыбай, бул Казакстандан келген аргымак. Ал эми 13-чү Ханыша аттуу аргымак экендигин айтып өтөлү. Урмат Самаевдики жана старт берилдемесе кетти. 8 айлампа чабылат, топ байгенин күлүктөрү жөнөдү. Алгачкы кое берилген кадам кылдан 8 айлампа. 8 айлампа эми оңой эмес аралык экендигин айтып өтөлү. 15400 метр 8 айлампа, бул 15 чакырым дегенди билдирет. Эми аргымактар мындай жерге далай жолу чабылган, далай жолу ийгилик жараткан, андыктан бул эч кандай деле бир олуттуу алыс аралык эмес. Азыр 6-чы Каганат биринчи болуп алдыга чыккан. Экинчи номер менен Ханыша аргымагы, ал 13-чү номер менен Ханыша экинчи бара жатат. Жалпы 8 айлампа аралык алыс алгачкы айлампа эми кетти. Азыр башында ылдамдыкты кошпой, акыркы 1-2 айлампа калганда ылдамдык өтө кошуларын дагы жакшы билебиз. Азыр 9-чу Аземур Исламбек Атакеевдин аргымагы чабандесине баш бербейбизби? Айтор же ушунча ылдамбы? Өтө ылдам кой берип койгондой бизге сезилүүдө жана биринчи сапта ишенимдүү бара жатат. Ат чабыш оюндары боюнча байгелер аягында тапшырылат. Ушу менен кайра бусук телефон кылбай так маалымат бергиле. Үчүнчү 3 аргымак алдыга чыкты. Өтө ылдам бара жатат. Балким баштапкы бөлүктө дал ушинтип өтө ылдам келген аргымак акырында чарчап да калышы мүмкүн. Эми бирок азыр андай нерсе орун алган эмес. 3 аргымак эң биринчи сапта ылдамдык менен келе жатат. Андан соң экинчиде дагы бир аргымак, 4 аргымак азыр биринчи сапка талапкер. 2010-жылы 17 августта түзүлгөн мына ушул биринчи айлампа эми артта калды. Алдыда дагы жана азыр бир чабандес жыгылды. 6-чы номер менен бул Каганат көрүнөт. Аргымакты башкара албай калдыбы же аргымак жолдон чыгып. Каганат башынан эле ээсине бир аз чабандеске баш бербей жаткан. Жана эми ал Каганат келип кошулгучу эле менимче жетпей калат болуш керек. Калган аргымактын бардыгы азыр өз ордун ээлеп жетишет. Биринчи айлампа акырындап артта калды. Эми жаныбарлар табына келген аргымактар бир айлампаны көз ачып жумганча эле артта калтырды. Азыр Рокси бир айлампадан соң биринчи болуп Рокси аргымагы келе жатат. Ал эми калган аргымактар бардыгы бир калыпта келе жаткандай. Экинчи айлампаны көздөй жөнөдү. 13-чү Ханыша азырынча экинчи сапта бара жатат. Рокси Альва азырынча биринчи. Айлампаны көздөй жөнөштү. 8 айлампа аттардын ылдамдыгы жакшы. Экинчи айлампага кетти. 6-номердеги Каракат
Ысык Көл облусу Түп району Сарыколдун күлүгү жыгылып калыптыр. Эми ат чабышта шарттар ушундай болот. Аны чыгарып коелу. Демек, кагынат мескен Карагат Ысык-Көл областы Түп районунан келген аргымак ал чабандеси жыгылганына байланыштуу тилекке каршы уланта албайт. Өтө ылдам болчу. Башынан эле эң негизгиси үстүндөгү чабандеси жаракат албаса дейбиз. Мына акыркы 2 жылдан бери ар бир ат чабып аткан чабандес бала башына каска кийип алып коопсуздук биринчи орунда 2024-жылдан бери милдеттүү түрдө балдар каска кийип алып чабат. Себеби ата бабанын салтында ушул. Азыр айлампага чабылып аткандыктан аттар жайдак чабылат. Балдардын салмагы жашы Каганат баары каралган. биринчи сапта келе жатат. Бул дагы Каганат. Азыр бизге номер көргөнөк жок. Бул биринчи номер Айгара. Айгара биринчи сапка чыгып алган. Рамазан Жакыповдун аргымагы Адилет Жеңишев чаап үстүндөгү чабандеси Адилет Жеңишев чаап барууда. 13 баш топ байгенин күлүктөрү чуркап атат. Бир ат жыгылып калыптыр. Ошондо 12 аттын ортосунда байге болот. Айрым аттар өзүңөр көргөндөй мына башталгандары кичине арткы катарда калып калды. Балким кыйнабай кийинки мелдештерге даярдаганыбызда туура. Ар кандай шарттар болот. Кээ бир аргымактардын азылдамдыгы жайлап калган ооба. Борбордогу баяндамачы туура белгиледи. Биринчи сапта дагы да болсо Айгара келе жатат. Ал эми экинчиде кайсыл аргымак экендигин азыр бизге алыстан так байкалбай жатат. 8 айлампа, 2 гана айлампа эми артта калды. Алдыда дагы жол узун. Бул 3-чү номер Рокси Альва азыр биринчилерден болуп келе жатат. Экинчиде 8-чү номер Соңкөл Марлен Мамбетовдун аргымагы. Азыр Соңкөлдү карай турган болсок, Соңкөл ылдамдыгы өтө ылдам. Чабандесине дээрлик баш бербей бара жатат. Соңкөл Талас Кең Аралдыкы 3-чү болуп 9-чу номердеги Аземур Алтай жылкы чарбасыныкы 3-чү айлампаны көздөй жөнөштү. Үчүнчү айлампа кеттемесе, экинчи болуп Соңкөл. Кичине бир 5 мүнөттүк жорго федерациясынын жетекчилерин сыйлоо 5 мүнөттүк салтанатыбыз бар. Андан кийин чоң жорго салыш. Марлен Мамбетов биринчи. Марлен Мамбетовдун аргымагы дагы да болсо биринчи болуп бара жатат. Азыр биринчи сапка чыгып алууга дагы жетишти. Көкбөрү оюнундагы кечке калтырбайлы ылдамыраак бүтүрөбүз. Ошон үчүн ыкчамдыкты карманалы, жалпы барыңыздардан өтүнүч. Федерация жетекчилери, байге тапшырчулар туура түшүнүү менен мамиле кылалы. Улуттук оюн баарыбызга бирдей, баарыбызга тең. Ошон үчүн убакытты дагы туура колдоно билели. Ошого шарт түзүп бериңиздер. Үчүнчү айлампа кеттемесе, алдыда дагы 5 айлампа бар. Жол узун. 5-чи номердеги күлүк Файтер. Көчү айылынын күлүгү экен. Үч аргымак азыр ортодогу аралыктарды билине башталды. Бул азыр Файтер деп жатат. Бизге жакындан кайсыл аргымак экендиги дагы белгисиз. Файтер келе жатат. Жана кезекти аргымак бул 6-чы номер Карагат аттуу аргымак жыгылып калган. Ошол аргымакты да азыр жетелеп өттү. Жана бул жолу 3-чү айлампаны биринчилерден болуп кайсыл аргымак жыйынтыктайт. Калыстар Гүлсары Жорго Федерациясы, калыстар бышты жорголордун жеңүүчүлөрү аныкталган болсо, маалымат берип коюңуздар. Көпчүлүк бүтүп атат. Байгеси болсо соңунда тапшырылат, бирок биз жеңүүчүлөрдүн атына атап кутун суюнтуп айтып коелу. Баракелди. Жеңиши Адилет чаап баратат. Айгара. Балким мейли ар кандай шарттар болот. Ушинтип аягында калып биринчи келгенде тарыхта кездешет учурлар. Бирок мынчалык алыс аралыкта эмес. Айрым учурда арттан келип анан биринчи уткан учурлар ушул жерде да көп катталган.
негизги топ байгенин күлүктөрү азыр 13-чү жөнөшөт. Ханыша. Аттар азыр Ханыша дагы да болсо биринчи сапта келе жатат. Ханыша жана биринчи болуп аралыкты жыйынтыктап коёбу. Экинчи, үчүнчүдө дагы да болсо Рокси Альва келе жатат. Ал эми 11-чиде Аяскөз. Аяскөз 3-чү сапта. 8-ci номердеги Соңкөл, Ануулай 11-ci номердеги Айкөз, 3-чү болуп 2-ci номердеги Каганат, 4-чү айланпаны өрүстөй баштап жөнөштү. Экинчи номер менен Каганат 3-чү болуп бара жатат. Андан ары 9-чу Аземур. 9-чу Аземур аттуу аргымак 4-чүдө жана 4-чү сап менен Ботогөз. Руслан Апаровдун аргымагы ал дагы 4-чү сапта бара жатат жана аргымактар 4-чү айланпаны көздөй кетти. Алдыда дагы туптуура 4 айланпа бар. 13 аргымак болчу. Бир аргымактын үстүндө чабандас чыгылган эске алып турган болсок, алдыда 12 гана жүрүштү, 12 гана аргымак бар. Төртүнчү айланпага дээрлик жетип келдик. Алдыда дагы да болсо 3 аргымак башкалардан бир аз бөлүнүп алдыңкы сапта Бышты жоргонун жеңүүчүлөрүн аныктап берди. Келе жаткандай. Микроскоптон карап дегендей, мен көрөрмандар үчүн маалымат берип коеюн. Жана Бышты жоргон жыйынтыгын угалы. Дагы бир жолу кайталап айтайын. Жалпы Бышты жоргонун байге фонду 381.200 сом болчу. Биринчи келген Бышты жорго бул Байтумар. Ниязов Арыпжандыкы, Жайлообек уулу Чубак даярдаган, Ислам уулу Кубанычбек салдырган. Жетөгүз району Кызыл Суу айылы. Жана топ байгеден борун болбоду беле. Байгеси 175 000 сом байгеге ээ болуп олтурат. Бышты жоргонун биринчи оруну Байтумар. Ал эми 14-чү номер. Мен мурункуну кайталап атам, бул азыркы эмес. Элге маалымат үчүн. Экинчи келген Бышты жорго 119.200 сом акчалай байгеге ээ болгон. Бул Паджет. Бакасов Муратбектики, Тоң району Бөкөнбаев айылы. Өзү даярдаган таштанып Адис чапкан. Ал эми топ байге болсо 5-чи айланпага кеттиңер. 5-чи айланпага кетти. 8-чи номерди али алдыда. 1-чи номердеги ашканы калды. Балким 1-чи номердеги топ байгенин күлүгү Айгараны федерация жамааты калыстар. Bir grup kartta kaldı. Çıkarıp koysalar kийинкисине жакшы. Азыр күлүктөр топ байге 15.400 метр аралыкка чабылып аткан 5-чи айланпаны көздөй кетти. Ал эми жогортон айтып келаткан Бышты жорго боюнча маалыматты толук аягына чыгарып коеюн. 3-чү орунду ээлеген бул Гилза. Ээси Айбек Касымов. Абдыкул ата жылкы чарбасынын ээси, ошол чарбадан чыккан Адилет Өмүрзаков саяпкери жана өзү чапты. Эмин району Жаңы жол айылы. Гилза Гүлсары Жорго Федерациясынын чечими менен өткөн жылдын мыкты кунаны болгон. Мына быйыл Быштысында дагы Ноорузда 3-чү орунду ээлеп ийгилик жаратып атат. Ал эми 4-чү келгенге байгеси 67 000 сом, 3-чүнүкү. 4-чү орунга 20 000 сом байге ага Авалон. Акматбеков Манастыкы, Капысов Байжан таптап салдырган Талас облусунун жоргосу ээ болду. Ошо менен 4 Бышты жорго аныкталды. Буюрса байгелери соңунда тапшырылат. Кол чапкалдап коелу. Мына ушундай мээнет менен атты караган, даярдаган, салдырып байгеге ээ болгон Бышты жоргочуларды 14 Бышты жоргодон 4 байге алып олтурат. Баракелди. Бул эми 5-чиге эми кетип баратат. 5-чи номердеги күлүк 5-чиге эми кетти. 5-чи айланпа артта калды. Ошентип азыр 1-чи Айгара
Рамазан Жақыпбековтың арғымағы Әділет Жексенов чабандестік қылып баратқан айғара азыр 4 айлампаны ем айланды. Балким бұл арғымақ тілі аяғына чыға албай тоқшойды. Азыр 5-ші айлампа, алдыда да 3 айлампа бар. Негізі расми графикті қарай тұрған болса, құдалы шол ат чауыш 3,5-ға чейінде бұл аяқталған. Бір аз уақыттың көп өтіп кетті. Бұл арғымақтар жиынтықтағысы 3 болот окшойт. Алдыда дағы жүріш көп, демек финалдық ойындың уақытысы дағы жылып қалышы мүмкін. Мына топ байгенің күліктері 500-түкі, түздікі шыққан малы, дағале болса, жоғын тобы менен чоғы чаранды кетіп баратышат. Азыр 6-шы айлампаны көстей жөнөйт. Алдыда 3 айлампа бар, 8 айлампа. 6-шы айлампаға кеттіңер. 6-шы айлампаны көстей жөнөйт. 6-шы айлампаға еме старт берілді. 3-ші номердегі күліктер. Жана 9-шы дағыда болса, бұл Аземур арғымағы, қоңшы Қазақстаннан келген арғымақ. Жана 8-ші Соңкөл, 2-ші Баражатат, талеми 11-ші Аякөз. Аякөз тағы 2-ші Баражатат, талеми 8-ші номер менен бұл Соңкөл, Марле Маметовтың арғымағы. Жана 9-ші Аземур Исламбек Атакиевтің арғымағы дағы 1-ші сапта. Ол жерден шығып, кейінгі байгеде дағы бар да. Жашау мүніменен тоқтап қалбайды, ақты есалдыр. Аз күнде құдай бұйырса мына апрель айында дағы Чүй районының чоң шеріне чабышы бар. Алдыда Таласта 4-інде, 5-інде, 9-шы апрель күндері. Жана 1-ші номер менен Айғара жүріштандандар уланта алған жоқ, демек 12 ғана арғымақ қалды. Рамазан Жақыповтың арғымағы Әділет Жеңішев чапқан айғара, ондан ары жүрішті уланта алған жоқ. Мелдеш байға өткөріп отады. Мына алдыда мелдештер арбын, қиыл. Мына ошаға дайырдық көре бергілі, атты қиынай бербейлі. Баракелді. 6-шы айлампа соңына жетіп келді. Ақырындап арғымақтар ылдамдықты да қошып жатқандайбы дегенше, балким 7-ші айлампада мындандағы ылдамдықты қошот болуш керек. Азырынша андай жүріш деле орын ала элек. 6-шы айлампа эми башталып жатат, келе жатат 6-шы айлампа. Еме көрермандар байқап отасыңарбы, аттар барған сайын күчөй баштайды. Ылдамдықты қоша баштайды дерлік 6-шы айлампанын 7-шісін бардығы ылдамдықты қошып, еме алдыға шығу әрекетті көрсөт. Дағы да болса Аземур 1-ші сапта келе жатат. Саяпкердің мықтылығы, чавандестің еріктүүлігі, жана күліктің күлік екені мына санала тұрған, биліне тұрған уақытқа келіп қалды. 7-ші айлампаға кеттіңер. 7-ші айлампа. Алдыда 9, 12, 13, 7-ші айлампаны көстой кетті. Ушу менен 2 айлампа бар. Ең мықтысы, ең қызықтуысы ушу ақырқы 8-ші айлампадағы аттардың жүріші. 7-ші айлампаға кетті. Жана азыр 3-ші номер Рокси Альва жарақат алды окшойт. Арғымақтың бұтына не олды? Андан ары тілекке қаршы жүрішті антылған жоқ. Эми атқа қызыққан көрмандар білетті далы шол айлампада ат жауыштадағы арғымақтарда бір топ жарақаттар болып тұрарын айтып өтөлі. Ошентип 3 арғымағандан ары уланта алған жоқ. Алдыда 10 ғана арғымақ қалды. Мына өзіңөр көргөндөй мына чыгарып атат. Еме аттағы кичине қалшылдап қалған мал екен, ат чабышта ошондой болот, жығылат, аргандай болот. Бұл эме илгертен Аққұла, Тайтору чуркаган замандан бери ат чабышыбыз ушул шартта, ушул жолдо. Андыктан Рокси Альва жүрүштү андан ары уланта албайт. 7 аргымак азыр 1-ши сапта келе жатат.
7-нчи айлампа кетти. Эми алдыда бир гана айлампа бар жана чыныгы жеңиш үчүн бир гана айлампа калууда. Рокси андан ары уланта албай калды. Биринчи номер Айгара уланта албай калды. Рокси Альва жана 6-нчы Карагат жүрүштү алдыны көздөй уланта алган жок. Эң соңку айлампа кеттемесе 7 аргымак азыр биринчи сапта. Дагы да болсо 9 номер Аземур биринчи сапта, 11-нчи Аякөз экинчи сапта. Топ байгенин күлүктөрү жыйынтыктоочу акыркы айлампага кеттиңер. Жыйынтыктоочу айлампага кетти. 5 байге биринчи келген жалпы байге фонду 310 миң сом. Биринчи келген топ байгенин байгеси 155 миң сом, экинчиге 77 миң сом, үчүнчүгө 40 миң сом, төртүнчүгө 22 миң сом, бешинчи келген күлүккө 16 миң сом. Мына жыйынтыктоочу айлампаны көздөй жөнөдү. Жыйынтыктоочу айлампа Аземур биринчи сапта бара жатат. 9-нчу Исламбек Атакиевдин аргымагы, экинчи номер Аякөз. Топ байге мелдеши бул Шыныбек Кунасовдун аргымагы, ал экинчи бара жатат. Казакстандан келген аргымак. Ошойнча алдамдыкты кошо турган болсо, менимче Аякөз азыр жеңишке талапкер болуп турат жана басып өтүп бара жатат. Аякөз эң соңку айлампа ушул байге түрү катары мелдештерге ылдамдыкка кетти жана топ байгени, төртүнчү болуп бара жаткан аргымак кайсыл экендиги азыр бизге белгисиз. Таласбекович, Урмат Оозбекович. Аземурду дагы да болсо ылдамдыкты кошуп биринчи сапка жакындап келе жатат. Ал эми экинчи сапта бул Аякөз азырынча экинчи. Ал эми үчүнчү кайсы аргымак экени белгисиз. 8-нчи Соңкөлгө окшошуп жатат. Үчүнчү келе жаткан аргымак жана эң соңку аралык Аякөз басып өттү. Насага дээрлик акыркы аргымакты камчылап жатат. Болушунча Аземур сүрөп туралы, колдоп туралы. Жана камчылаш керек. Аземур бир аз аралыкты тарттырып жиберди. Жана Аякөз биринчи сапка чыгып алды. Жок, бул 7-нчи Хантеңирби. Алдыңкы сапта келаткан Хантеңири демек. 7-нчи номердеги Хантеңири. Экинчи келген 9-нчу номердеги Аземур экинчи, Хантеңири номердеги Ханыша үчүнчү болуп калды. 2-нчи номердеги Жасыбай. 4-нчү Жасыбай. 10-нчу номердеги Алато. 5-нчи 10-нчу номердеги Алато Бакыт Эдилбековдун аргымагы. Биринчи сап эң сонун Хантеңири Алтынбек Шадыбековдун аргымагы ошентип биринчи сапты ээледи. Экинчи Аземур Исламбек Атакеевдики, үчүнчү Ханыша Урмат Самаевдин аргымагы үчүнчү келди. Ат чабыш оюндарынын жалпы түрүнө салымын кошкон ишкер 2025 жылдын жыйынтыгы Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги тарабынан жылдын меценаты болгон Алтынбек Шадыбековдун күлүгү биринчи келди. Хантеңири Бекзат Жакбеков даярдаган Баяман Абылабеков чапты. Байгеси 155 миң сом. Мына биринчи келген. Бул Талас облусу Көккаш атайылы. Ал эми экинчи келген 9-нчу номердеги Аземур Алтай жылкы чарбасыныкы Атакеев Исламбек Арма Федерациясынын президенти.